14-сентябрда Ички иштер министринин мурдагы орун басары Курсан Асанов менен Алмаз Сарыбаевдин аудиосу тарады. Анда Жанар Акаев болуп бийликти басып алуу тууралуу сүйлөшкөн. Бул аудиодон кийин эле Курсан Асанов башка адамдар менен бирге алдын ала сүйлөшүп, бийликти күч менен басып алууга активдүү даярданып, уюштуруп жүргөн деген шек менен кармалганын Ички иштер министрлигинин басма сөз кызматы билдирди. Мекеменин айтымына караганда, Асанов Бишкек шаардык ички иштер башкы башкармалыгынын убактылуу кармоочу жайына киргизилген. Ал бийликти күч менен басып алуу деген 309 беренесинин негизинде шектүү катары кармалган. Ал эми анын адвокаты Таалайгүл Токтокунова Асанов ИИМге суракка интернетте тарап жаткан фейк маалыматка байланыштуу күбө катары чакырылып, сурактан бир нече саат өткөндөн кийин кармалганын билдирди. Курсан Асанов бирөө менен сүйлөшүптүр деген фейк маалымат бүгүн Facebook'та жүргөн. Ошонун негизинде мен эртең менен бул тууралуу укканда Курсан Асановго милицияга арыз менен кайрылыш керектигин айткам. Себеби контексттен үзүлүп алынган жасалма тасма экен. Анан эле өзүн суракка чакырып калышты да жаап коюшту, деди адвокаты Таалайгүл Токтокунова. Асановго карата буга чейин козголгон 3 иш бириктирилип, Бишкектин 1-май райондук сотунда каралып келатат. Биринчиси боюнча Ички иштер министрлигинин 2 кызматкерин өзүнө мыйзамсыз жол менен жеке иштери үчүн жардамчы жана жан сакчы кылып дайындап алгандыктан мамлекетке 793 000 сом зыян келтирилген деп кине коюлган. Экинчиси боюнча Асанов өзү жана өкүл баласы Чындык KG сайтынын журналисти Турсунбек Бейшембеков мурдагы вице-премьер Жеңиш Разаковду өтө оор кылмыштарга айыптаган жалган маалыматтарды таратууга айыпталууда. Тактап айтсак, социалдык тармактарда Жеңиш Разаковдун облустук ички иштер башкармалыгынын тергөө бөлүмүнүн башчысынын атына жазган түшүнүк каты жарыяланган. Мындан улам Разаковдун дарегине тажик шпиону деп жаза башташкан. Айрым маалыматтарда Асанов журналист аркылуу Разаков тууралуу жалган маалыматтарды таратты деп айыпталган. Үй камагына алынган журналист бул маалымат чындыкка дал келбегенин айткан. Үчүнчү иш 2019 жылдагы Кой Таш окуясына байланыштуу. Ички иштер министрлигинин маалыматына таянсак, 2019 жылдын 8 августунда Асанов өз эрки менен кызматынан кетип, жетекчиликтин уруксаты жок Атамбаевдин үйүнө кирип, сүйлөшүүлөрдү жүргүзгөн. Өзүн пиар кылган жана курал-жарактарды эксперттер гана текшере ала тургандыгын, фото-видеого атайын гана кызматкерлер тарта ала турганын билип туруп, телефонун берип, бардыгын видеого тарттырган. Ал боюнча Асановго тергөө үчүн маанилүү далилдерди жашырып, кийин аларды мурдагы президент Алмазбек Атамбаевдин тарапкерлерине өткөрүп берген деген негиздеги айып коюлган. Ал бул ишти уулу аркылуу өткөрүп бергени айтылган. Курсан Асанов өзүнө коюлган айыптар менен макул эмес экенин билдирген. Мен эч качан жеке кызыкчылыгымды ойлогон эмесмин. 7-8 августта күнөөсүз адамдардын каны төгүлүшүн каалабай, жеке курамда Самат Курманкуловду жабыркагандар болбошу үчүн мен аракет кылып, жоопкерчиликти толугу менен өзүмө алууну чечтим. Калган 2 факты боюнча айта турган эч нерсем жок. Мунун баары фантастика. Сотто менде болгон документтерди көрсөтөм. Мен жөн эле ары бери басып жүргөн жокмун. Убакыт келет жана чындык жеңет, деген ал. Экс-президент Алмазбек Атамбаев камакка алынгандан кийин козголгон ишке Курсан Асановдун уулу 22 жаштагы Мухаммед Али Асанов да катышкан. Бирок аскер прокуратурасы Мухаммед Али Асанов өлкөдөн чыгып кеткенин айтып, издөө жарыялаган. Кийинчерээк 2020 жылдын 8 октябрында атасы Курсан Асанов уулу мекенине келгенин айткан. Ал эми быйыл январь айында Асановго 2020 жылдын октябрындагы окуяларга байланыштуу имаратты жана мекемени басып алуу деген берене боюнча да айып тагылган. Ал 6 октябрда Ички иштер министрлигинин башчысынын кызматын ээлеп алган, бирок бир нече күндөн кийин аталган кызматтан кеткен. Асанов алгач камалып, кийин үй камагына чыгарылган болчу. Анын сотунда күбөлөр берген көрсөтмөлөрдүн көбү актаган мазмунда болуп жатканын 16 июнда жактоочулары билдирген. Эсиңиздерде болсо, Курсан Асанов 2021 жылдын 10 январында президенттикке талапкерлигин коюп, 0,49% добуш алган.
Курсан Асанов 1966 жылы 31 августта Ош облысынын Кара Суу районуна караштуу Жаңы Арык айылында туулган. 1998 жылы Ош мамлекеттик университетинин педагогика факультетин, 2004 жылы Кыргыз Республикасынын Ички иштер министрлигинин академиясын аяктаган.